Силерге кеңешим ошол кырдаалды кабыл алуу деп атпайсызбы? Кантип кабыл алыш керек? Сиз өзүңүз кантип кабыл алдыңыз? Чынында баягы кабыл алуу дароо эле уктум. Анан кабыл алуу деген нерсе болбойт. Сөзсүз түрдө баягы ортодо гнев, агрессия деген нерселерден өтөбүз да, эмне үчүн, эмнеге деген нерселер бар го. Ошолордун баарынан өтүп анан эртерээк ошо кабыл алуу дегеним баягы биз көбүрөөк, мисалы үчүн, кабыл албай, көбүрөөк өзүбүздү жеп, көбүрөөк эгерде жакшы эмес эмоциялар менен жүрүп калсак, негизи эле ошол биздин баягы ошол эмоциялардын баарын, аз бүт оорунун баары нервтен го негизи элечи. Анан ошонун айынан биз өзүбүздүн ден соолугубузду талкалап алсак, өзгөчө балдарды эртеңки күнү ким карайт деген нерсе бар да. Ошол себептен биринчи кезекте эми баягы өзүнүн ден соолугун ойлош үчүн сөзсүз түрдө мен айтат элем да, бул жерден эгерде кыйын болуп атса, эч ким түшүнбөй атса, сени, например, сөзсүз түрдө психологдор менен, коучтар менен ошо иштеш керек. Азыр аябай рак ооруларында түрү чыгып атпайбы? Көкүрөк рак оорусунан азыр жабыркаган айымдар аябай көп. Ошонун баары баягы психологдор айтат да, бүт баардыгы ошо айтылбай кеткен, же болбосо ошол бир таарынычтар, жакындарга болобу, жолдошко болобу, ушундай бир нерселердин айынан ошо жабыркагандар көп болуп атат да. Ошол